Ассаляму алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угуучулары. Бүгүн эфирде насыйкат берүүсү, ал эми анын алып баруучусу мен Алиева Майрамгүл. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн биздин маегибиз айлардын султаны болгон Рамазан айына кантип даярданабыз, мына ушул туурасында болмокчу. Андыктан биздин эфирден алыстабаңыздар, бизди Мегалайн аркылуу дагы уксаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто устаз Санжарбек Ташматов болмокчу. Ассаляму алейкум устаз, кош келипсиз. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Алдыбызда берекелүү Рамазан айы баш багып турат. Мына ушул айга кантип даярданабыз агай? Ушул жөнүндө кененирээк маалымат бере кетсеңиз, мисалы орозо деген сөздүн мааниси кандай аталат? Бул эмне себептен парз болуп эсептелинет? Ушулар жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаратуучубуз Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Көрөрмандарды, угармандарды ушул келе жаткан ороз айы менен куттуктап кетебиз. Бизге Кудай кааласа ушундай соопторго, ийгиликтерге жетише турган берекелүү, жакшы ай келатат. Алла Таалам баарыбызды ушул орозого жеткизип, ороз айында жакшы орозо кармап, ибадаттарды кылып, көптөгөн соопторго Алла Таалам жеткизсин деп дуа кылабыз. Ал эми орозо айы келгенде, орозо айына кантип киребиз, кантип баштайбыз дегенде, орозо айынын негизги максаты инсанды өзү үйрөнүп калган жашоодон, күнүмдүк адат болгон нерселеринен бир аз ошол орозо айында тыйып, инсандын нафсисини тарбиялап, андан кийинки 11 айга даярдоо кылышы десек болот да. Ошон үчүн орозонун негизги максаты инсандын жашоосунда жаңы барак ачуу. Ошондуктан орозодон астын эң биринчи инсан тооба менен башташ керек. Тооба дегенибизде эми инсан өзүнүн кетирген кемчилигине кайгырып, тооба кылып, эми ошол күнөөгө, ошол жаман нерсеге кайтпайын деп жашоосунда жаңы барактарды ачуу. Ал барактар 4 багытта болот. Эң биринчиси Алла Таала менен болгон мамилесинде, экинчиси пайгамбарыбыз менен болгон мамилесинде, үчүнчүсү өзүнүн чөйрөсү жакындары менен, төртүнчүсү жалпы коомчулук менен болгон мамилесин оңдоо. Эң биринчиси ушул Алла Таала менен болгон мамилесин оңдоо деп айттык. Эгерде кайсы бир инсан, кайсы бир мусулман, кайсы бир адам өзүнүн Алла Таала менен болгон мамилесинде, намазында, же болбосо мурунку орозолорунда, зекетинде, ушундай Алла Таала парз кылган нерселеринде кемчилиги болгон болсо, ушул орозо айы ошол адам мурунку кемчилигин таштап, Алла Таала менен болгон мамилесин оңдоп, жаңы барак ачууга өтө сонун жакшы бир мүмкүнчүлүк. Экинчиси, Алла Таала кайтарган нерселерде эгерде күнөөкөр болуп жүргөн болсо, мисалы үчүн чыгым чегип, же болбосо мишкиликке берилип, жаман иштерге барып, же кумар ойноп, ушундай жаман иштер менен алек болуп жүргөн болсо, ошол адамдар дагы ушул орозонун астында Алла Таалага кайтып, Алла Таала менен болгон мамилесин оңдоп, жакшы кадамга таштаганга өтө чоң мүмкүнчүлүк. Себеби элдин бардыгы, элдин көпчүлүгү орозо айында бардыгы биригишип, намаз окушуп, орозо кармашып, таравих намазын окушуп, бардыгы бири-бирине жакшылыкка чакырып, ушундай өтө берекелүү, ынтымактын, биримдиктин ай болгондуктан, ошол өзүнүн нафсине жеңилип, жанындагы досторуна алардан бөлүнө албай кыйналып жүргөндөргө элдин көпчүлүгү менен ушундай жакшы жака бурулуп кеткенге эң чоң бир мүмкүнчүлүк. Экинчиси, пайгамбарыбыз менен болгон мамилесинде дагы ар бир мусулман адам, ар бир ыйман келтирген адам, ар бир акылдуу адам ушул жаатта дагы мамилесин оңдоп алыш керек. Кантип? Пайгамбарыбыз бизге жол башчыбыз, биздин башчыбыз болгондон кийин биздин күнүмдүк жашообузда кантип жашашыбыз керек, эмне кылышыбыз керек, ушулардын бардыгына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге эрежелерди көрсөтүп, эскертүүлөрдү айтып, өзүнүн жакшы насааттарды айтып кеткен. Ушул айда дагы кайсы бир инсан өзүнүн пайгамбары менен болгон мамилесинде кемчилиги болсо, сүннөттөрүнү аткарбай аткан болгон болсо, ушул айда бир оңдоп, жакшы жаңы барак ачканга чоң бир мүмкүнчүлүк. Мисалы үчүн,
Эгерде bir insan bir эжелерибиз, карындаштарыбыз намаз окуй элек болгон болсо, же болбосо жолук салынам деген болсо, мисалы үчүн ушул ораза айы эң чоң бир мүмкүнчүлүк. Пайгамбардын айткан сүннөттөрүнөн намаздарга бекем болгондук, жамаат менен окугандык, мисалы үчүн таравих намазына барып элге кошулуп намаз окугандык, күнүмдүк адамдар менен болгон мамилесиндеги сүннөт амалдар, эртең мененки кечиндеги зикирлер, ушундай жакшы иштерди кылганга дагы өтө бир чоң мүмкүнчүлүк. Андан кийинкиси эң акыркысы ушул эң акыркысынын алдыңкысы экен, өзүнүн жакындары менен болгон мамилесин дагы оңдош керек. Себеби биз башында айттык, ушул ораза айы ынтымактын, беречендиктин, ушундай берекелүү ай болгондуктан ушул айды жакшы ушундай мүмкүнчүлүктөргө пайдаланып калыш керек. Эң биринчиси, ата энеси менен, атасы менен, жапасы менен кемчилиги болгон болсо, мамилеси кандай бир сузашып калган болсо, ушул айда оңдоп, ата энесинен кечирим сурап, мамилесин оңдоп, ал акыбалын сурап, телефон чалып, кандай бир белектерди берип, оразанын астында ушундай жакшы бир иш чаралар менен баштаса, бул эң сонун. Андан кийинки төртүнчүсү, бул коомчулук менен болгон мамилесинде дагы достору бар, тууган уругу бар, коло коңшусу бар, жанында иштеген жериндеги адамдар бар. Ошолор менен дагы болгон мамилесин оңдоп, кечире турганын кечирип, акысын бере турганын берип, ушул айда ушундай инсан өзүнүн жашоосунда жаңы барак ачканга бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан биз көрүүчүлөрдү, угуучуларды чакырып кетебиз. Биринчи өзүбүздөн баштап баарыбыз ошол эртең таравих намазы болсо, бүрсү күн ораза боло турган болсо, баардыгыбыз ушул бүгүндөн баштап өзүбүздүн ата энебиз менен, тууган урук менен, Алла Таала менен болгон кошуналарыбыз менен, коомчулук менен болгон мамилебизди оңдоп, кечирим сурай тургандардан кечирим сурап, аманаты барлардын аманатын берип, жашообузда жаңы барак ачайлы деп баарын чакырып кетебиз. Ушуга улай эле негизи Рамазан айында башка айлардан айырмаланып, күнөөлөр жасалган ибадат иштер көпчүлүк бөлүгү мындай көбүрөөк кабыл болот эмеспи? Ошолор жөнүндө дагы көбүрөөк айтып берсеңиз. Бул ай өзгөчө ай, башка айларга караганда сооптор көбүрөөк жазылат, шайтандар байланып турат. Инсанды жамандыкка тартканга себептер аз болот да бул айда. Ошондуктан эң биринчи инсан бул айда эң биринчи ушул айдын фазилетини, ушул айдын шарапаттуулугуну, ушул айда сооптор көп болушуну биринчи сезиш керек экен адам. Ошондо сиз айткан азыркы ушул айдагы өзгөчөлүктөрдү пайдаланып калганга чоң мүмкүнчүлүк болот экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi" дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ушул айда кимде-ким иман келтирип, Алла Таалага ушул оразанын парыз экендигине иман келтирип, жана Алла Тааладан соопту үмүт кылып ораза кармаган болсо, ошол адамдын баардык күнөөлөрү кечирилет деп пайгамбарыбыз хадисте айтып жатат. Демек, ушул айдын сооптуу экендигини, өзгөчө экендигини, сиз айткандай азыр башка айларга караганда көп мүмкүнчүлүк бар экендигини инсан биринчи өзү сезиш керек. Алла Таала ушул айга ушундай өзгөчөлүктөрдү берген. Ошондуктан мен ушул айды жакшы пайдаланайын, намаз окуганга, ибадат кылганга, адамдарга жакшылык кылганга, садака бергенге, ушул айды жакшы пайдаланайын деп эң биринчи сезип, ниет кылып башташ керек. Негизи Рамазанга кирерден мурун мусулман адам кандайдыр бир карыздары болсо же аманаттары болсо ошол нерседен кутулуш керек деп айтылат эмеспи? Анан ошол нерседен кутула албай калса кандайдыр бир себептерден улам, бунун өкмү кандай болот? Өзү негизи ушул оразадан алдын мурунку карызы бар, оразадан карызы бар адамдар карызын бериш керек. Мындайча айтканда, ошол кийинки ораза келгенге чейин оразаларын кармап, казасыны ораза кармап тутуп өткөзүп коюш керек. Бирок кандай бир себептен ооруп же болбосо жетишпей кандай бир үзүрлүү болуп калган болсо, оразадан кийин кайрадан ошол оразасын кармап бериш керек болот. Бирок эң жакшысы ошол кийинки ораза келгенге чейин эгерде бир себептер менен ораза кармабай калган болсо, ошол адамдар оразасын башкадан кармап бериш керек. Анан дагы бир нерсени, өзгөчө нерсе, сиз айткандай, бул айдын өзгөчө болгондуктугунан бир жылда бир эле жолу келип атпайбы? Ошондуктан оразага кириштен алдын ушул ораза айынын
өкүмдөрүнү, адептерини, сүннөттөрүнү, парыздарыны жакшылап үйрөнүп алыш керек. Бүгүнкү күндө жеңил эле болуп калды. Орозо туурасында китептер бар, китепканаларда, мешиттердин жанында орозо туурасында китептер бар, интернеттен устаздардын сабактары бар. Ошолорго карап, ошол ар бир адам өзүнө парыз болгон деңгээлде орозонун өкүмдөрүн, адептерин, сүннөттөрүнү үйрөнүп алган эң сонун жана жакшы. Себеби орозо кармап атканда кандай бир кемчиликтер болуп калышы мүмкүн, адашуулар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушундай кемчиликтер болбош үчүн орозодон алдын ушул бир сыйра көз жүгүртүп, устаздардын айткан сабактарына же болбосо китептерге бир сыйра суроо жоопторго көңүл буруп, орозо туурасында кайсыл убакта кармаш керек, кайсыл убакта кармаса болбойт, эмнелерди иштесе болот, болбойт. Бүгүнкү күндө жаңыланып аткан нерселер туурасында дагы алдындардын айткан сөздөрүнө бир сыйра көз чаптырып, үйрөнүп алганды кайталап койгондук эң жакшы. Ошого улай эле бул Рамазан айында негизи ашказан эс алат эмеспи? Бул адамдардын ошол напсиси тыйылып, ошол Рамазан айына чейин биз кандай жолдор менен ашказанды көндүрөбүз? Башкача айтканда адамдын ден соолугуна да кандайдыр бир түрдө таасирин тийгизет да бул нерсе. Туура айтасыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол орозо айдын келишинен алдын Шабан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк орозо кармайт эле. Башка айларга караганда орозодон алдыңкы айда пайгамбарыбыз көбүрөөк орозо кармап, өзүнүн бизге үлгү болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозону көбүрөөк кармаган. Бул жерде максат кылынган нерсе нафсини үйрөтүү, орозого даярдануу. Ошол максатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылган. Эми биз орозого бир 2 күн эле калды. Ошондуктан биз эми эртең эгерде тарав боло турган болсо, бүрсү күндөн баштап орозо кармап баштайбыз. Ошондуктан биз ошол бул өзгөчөлүккө жетишпей, эми бүгүн угуп аткандар болсо же бүгүн эмне кылсам экен дегендерге жетишпей калдык. Бирок ал адамдар бүгүнкү күндө мурункудай эми заманыбыз Кудайга шүгүр андай кыйынчылык боло турган деңгээлде эмес. Ошондуктан орозо өткөн айда орозо кармабагандар эртең эмес бүрсү күндөн баштап орозо кармап баштаган болсо эч кандай Кудай кааласа кыйынчылык болбойт. Убакыт деле азыр, күн деле анчалык деле ысык деле боло элек. Кээ бир жанагы курулуш жерде иштегендер бир аз кыйналышы мүмкүн башкы күндөрүндөчү. Ошондуктан ушундай оор иште иштегендер ушу башкы күндөр бир аз өзүнө этат кылып туруш керек. Өзүнүн денесинде мындай көбүрөөк кыйынчылык оор болуп, нафсис дагы көтөрө албай, ушул ибадатты жаман көрүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн иштерине ушундай өтө оор иш болгон болсо, ошол оор иштерди бир аз жеңилдетип, же болбосо эртерээк бүтүргөнгө, же болбосо эртең менен салкында баштаганга аракет кылыш керек. Анан ошол эле убакта жанагы ушуларды адамдарды иштеткен башчыларга дагы бул өтө чоң жакшы нерсе. Өзүнүн кол астында иштеген адамдарга бир аз жардам кылып, же болбосо аларга бир аз жакшы мамиле кылып, аларды бир аз ишинен эртерээк, же болбосо эртерээк баштаганга, же болбосо бир аз ушул орозо айында өтө катуу эмес, бир аз аларга жеңилдик берип турган болсо, бул Кудай кааласа ошол иштин ээсине дагы, курулуштун ээсине дагы Алла Таалам береке берет, жанагы адамдарга бир кандай бир өзүнүн жакшы адеп аклагын көрсөткөн болот да. Ошон үчүн орозо кармабагандар башталып калды. Ошон үчүн эртеңден баштап, ушу бүрсү күндөн баштап эл менен бирдей эле орозо кармап баштай бериш керек. Ниет кылып, анчалык деле азыр айттык, күн деле ысык болгон жок. Кудай кааласа эч ким кыйналбайт. Дал ушул ыйык айда орозо кармаганга болбой кала турган учурлар болот эмеспи? Ошондой эле кайсыл учурда орозо бузулат жана орозонун шарттары туурасында кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Эми орозо кармалбай кала тургандар эгерде этибарга алына турган доктурлардан ошол ашказан же болбосо тамак ичсе болбойт экен, орозо кармаса болбойт экен деп этибарга алына турган деңгээлде врачтар, доктурлар эскертүү берген болсо, ошол адамдар орозо кармабай, ошол сакайгандан кийин, айыккандан кийин орозосун кармаш керек. Экинчиси жаштары улгайып, карып калган жанагы өтө кыйналып кала тургандар бар. Чыдабай тургандарчы. Жаш 80-90го чыгып, орозо кармаганга мүмкүнчүлүгү жок да. Ошондой адамдарга дагы орозо кармабайт. Анын ордуна
немесini başka adamlarda oğuz açtırат da. Andan üçüncüsü azыр resmen çıkıp da daha azır eştegini daha aytam. Дагы ушуга улай эле орозо маалында мисалы даам татымдардан курма же болбосо замзам суусу тууралуу суроо берели дедик. Бул жерде көп колдонобуз да ошол нерселерди. Ушулар жөнүндө маалымат берсеңиз, булар эмне касиети бар жана эмне себептен ушул экөөнү көбүрөөк колдонобуз? Өз негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол ооз ачканда тамыр менен, курма менен ооз ачканга үндөгөн мүмкүнчүлүк болсо, бизде деле бул нерсе бүгүнкү күндө эми көпчүлүк адамдарга мүмкүнчүлүк жетип калды да. Базарда сатат, мешиттердин жанагы айланасында сатат. Курманын ар түрлөрү бар. Ошолордун эң жакшысы ошол ажва менен ачкан эң сонун. Себеби ашказан эртең менен кечке чейин ачка болуп, ошол кечинде биринчи ооз ачканда курма менен суу менен ачкан болсо бул эң сонун. Себеби кечке чейин дем алып турган болот. Ошол убакта биринчи ооз ачканда эле майлуу тамактар менен же болбосо ашказанга тезинен иштеп кете турган нерселерди жебестен, азыркы пайгамбарыбыз эскертип кеткен курма менен суу менен ачкандык бул эң жакшы. Бунун замзамдын дагы, курманын дагы берекелүүлүгү туурасында пайгамбарыбыздан көптөгөн хадистер келген. Ошондуктан кимдин мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ушул курма менен ачыш керек. Курмасы болбосо, суу менен ачса деле боло берет. Бул ошо Рамазан айында 4 жумалык ырайым, 30 күндүк ибадат, 720 саат руханият, бир канча мүнөт кечиримдүүлүк, бир канча секунд бактылуулук. Ушундай деп айтылат экен да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Кандай чечмелеп бере аласыз? Бул нерсени хадисте келген. Ошол аввалуху рахма, экинчиси биринчи 10 күндүк рахма, ырайым мээримдүүлүгү, 10 күндүк, экинчиси кечиримдүүлүк, үчүнчүсү эткун менен нар, ошо дозоктон кутулуу деп айтылат хадисте. Ошондуктан ушул орозонун башында, ошо башкы 10 күндүгүндө өзгөчө Алла Таалага жакындап, истигфар келтирип, Алла Тааланын ырайымына жетишип калыш керек. Экинчи 10 күндүгүндө биринчи айда ушинтип Алла Таалага жакындасак, экинчисинде Алла Тааланын кечиримине жетишебиз. Экинчи 10 күндүктө, анан үчүнчүсүндө дозоктон кутулуу деп айтылат. Ошон үчүн карасаңыз, акыркы 10 күндүктө Мадинада, Меккеде дагы таравих намаздардан башка кошумча кечки кыямул лейл деп коет, тахажжуд намаздар дагы окулат. Ошондуктан өз негизи ошол 30 күндүн бардыгында эле ибадат менен, зикир менен, Куран окуу менен, жакшы ибадаттар менен өткөзгөн эң жакшы. Бирок өзгөчө ошол азыркындай кылып хадисте келгендей өзгөчө айткандыгынын себеби дагы инсан ушул айда Алла Таала берген мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын жакшы пайдаланып калсын деген максатта да. Ошол эле убакта ошол акыркы 10 күндүктүн ичинде Кадыр түн дагы ошол так күндөрдүн биринде деп бир күндү белгилеп айткандыгынын себеби дагы ошол инсан ошол күндөрдүн бардыгыны бир күн белгилүү болбогондугунун себеби дагы ошол да. Инсан ушу күндүк аракет кылса, күндүк намаз окуганга, Куран окуганга, көбүрөөк ибадат кылганга аракет кылсын деп, ушундай Алла Тааланын бир хикматтуулугу ошол күндөрдү белгисиз кылып койгон да. Ошуга улай эле бир суроо жаралат. Бул жерде ошо Рамазан айында Кадыр түн деген кече бар. Аябай кечиримдүүлүк жааган кечеси деп да айтсак болот. Ушул жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз, Кадыр түнүндө кандай ибадаттар менен өткөрөбүз? Ошо Рамазандын берекелүүлүгүн сезип. Кадыр түнүндө Куран-ы Керим түшкөндүктөн, ушул өз негизи ороз айынын Кадыр түнүндө түшкөн да. Ошондуктан башка айлардан ороз айы өзгөчө болуп, фазилеттүү болуп калган. Орозонун ичинен дагы ошол Кадыр кечеси, Куран-ы Керим түшкөн кече өзгөчө болуп, ушундай кадыр баракка ээ болгон. Кадыр түн кечесинде негизги нерсе бизде мурунтан ошол күнү уктабаш керек экен деген түшүнүктөр барга. Анын чындыгында ошол негизги максат ал ошол күнү эч кандай уктабаш керек деген максат эмес, балким ошол күндүн көпчүлүгүнү ибадат менен, зикир менен, Куран менен, намаз окуу менен өткөзсүн деген максатта айтылган нерсе да бул. Ошондуктан бул Кадыр кечесинде көбүрөөк ибадат менен, тооба кылып, Алла Таалага кайтып,
инсан ошол орозонун башка күндөрүндө өзүнүн кемчиликтерин оңдоп алдыга кадам таштап оңолгонго аракет кылып атпайбы? Ошондуктан ушул кадыр кечесинде өзгөчө Алла Таалага кайрылып, дуа кылып, тоба кылып, башында айткандай Алла Таала менен, коомчулук менен, тууган уругу менен болгон мамилесине оңдоп, ушул күндөн баштап дагы жакшыраак ниет кылып, жаңы кадамды дагы бир жаңылап, ниетини кайрадан бир оңдоп, Алла Таалага жакындаганга бир чоң мүмкүнчүлүк да бул күн дагы. Ушуга улай бир суроо жаралат экен. Негизи ошол ыйык айда каза болгон адамдар бейиштин раян эшигинен кирет деп айтылат экен. Ушуга кандай бир чындыгы бар? Орозо айында раян эшигинен кире тургандар орозо кармагандар. Бейиште ошондой ар бир адамдын, ар бир ибадаттын өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар да. Ошон үчүн кайсы адамдар кайсы ибадат менен өзгөчө болгон болсо, ошол адамдарга ошол эшиктен, ошол дарбазадан чакырылат. Ал эми орозо кармагандарды, орозону жакшы кармагандарды, орозону ибадат менен өткөзгөндөрдү Алла Таала ушул раян деген дарбазадан кирет. Орозо кармагандар ошол эшиктен кирет дегенде, орозо айында өлгөндөр эмес, балким ошол орозо кармагандар деп келет хадисте. Ошон үчүн орозонун өзгөчөлүгү дагы ушунда турат. Башка намаз, зекет, ажылык кандай чоң ибадат болсо, Рамазан айы дагы орозо кармоо дагы ошондой чоң ибадат. Бунун дагы өзгөчөлүгү ушундай. Кыямат күнүндө элдин бардыгына ошол адамдарды чакырганда, орозо туткандарды өзүнчө бир эшиктен чакырат. Мындайча айтканда, инсан кайсы ибадаттарга көңүл бөлүп, көбүрөөк, жакшыраак аткарган болсо, ошол адамдар ошол ар кимиси ар эшиктен чакырылат. Намаз окугандар, намаз жакшы окугандар, намаз эшигинен, Алла Тааланын жолунда газаваттарга чыккандар ошол эшиктен, орозо айында орозо кармап, орозо менен көп алек болгондор ошол раян деген дарбазадан чакырылат. Бул жерде ошол Рамазан айы сооптор аябай көп жааган ай деп айтылат. Анан сиз азыр эле айтып кеттиңиз зекет тууралуу. Зекетти кандай беребиз? Бир адамга канчадан берет? Ушул жөнүндө маалымат бере аласыз? Бул орозо айында негизги максаттардан дагы бир максаты инсан орозо айында ар дайым тоюп жүргөн, ар дайым мындай өзүнүн кыйынчылыкка алып барбай жүргөн адамдар орозо айында орозо кармап, ушул айда адамдар ар дайым тоюп жүргөндөр кедейлерди эстей турган айда. Ошондуктан ушул айда зекет бере тургандар ушул айда зекетин берип койгон жакшы. Же болбосо ошо орозонун алдын бергени дагы өтө жакшы болот. Себеби ошо кедей кембагалдар орозого даярданып, жей турган нерсесин алып, орозодо элдин бардыгы бирдей кубанычта, бирдей ибадатта болгону бул эң сонун. Бул дагы ислам дининин чоң бир өзгөчөлүгү да. Зекеттин канчасынан эмнеде канча бериш керек экен азыр муфтият жаңы чыгарыптыр. Ошол баракчадан көрсөңүздөр болот. Көрөрмандарга, угармандарга дагы айтабыз. Зекет бере тургандар болсо, ушул муфтияттын сайтына кирип көрсөңүздөр болот, Facebook'tan көрсө болот. Баракчасында ар бир малдын орозосуну, немесин, зекетин кантип бериш керек, койдукун кантип бериш керек, жылкыны кантип бериш керек, акчасы болсо кандай бериш керек, орозо питирди кантип бериш керек, ошолордун баардыгын эсептеп чыгарып коюшкан. Ошол жактан карап, ким кандай зекет берген болсо, ошого карап берсе болот. Анан дагы бир ушул зекетке байланыштуу орозо питирди дагы беришет. Анан ушул айда адамдар садаканы дагы көбүрөөк бериш керек. Башка айларга караганда ушул айда кедей кембагалга сүйүнүчтүү, кубанычты тартуулаган эң сонун. Себеби элдин бардыгы эртең менен ооз жапканда, саарлыкта элдин бардыгы жакшы кеч орозого даярданып атса, кедей кембагалдар ошол күнү тамагы жок болгон болсо, жегенге продуктасы жок болгон болсо кыйналат. Ал эми зекетини, орозо петерини, садакасын бере тургандар берип койгон болсо, ошолор дагы эл менен бирдей болуп, кыйналбастан эртең менен саарлыгына жакшы кылат. Андан орозосун жакшы кармап, кечинде ооз ачканда дагы эл менен бирдей, алар дагы кубанычта,
бир бактылуулукту сезишип эл менен бирдей болот да. Ошондуктан бул жана башында айтып өткөндөй ислам дининин чоң бир өзгөчөлүгүнүн бири бул инсан адамдар бардыгы бирдей жашаганды ислам дининде эң жакшы нерсе бул. Кедей кембагал болуп экиге бөлүнүп эки этап болуп жашабастан балким кедейлер байлардын кадар баркын билип, байлар кедейлердин кадар баркын акысын билип, аларга болгон бериле турган садакасыны, зекетини, орозо питиrini берип, булар да кыйналбаган деңгээлде, кембагалдар дагы, байлар дагы ынтымакта, билимдикте, бактылуу жашаш керек да бул дүйнөдө. Эгерде азыр биз айткан орозо, питири, садакасы, зекети берилбесе, ошолордун мойнунда карызы калды, кедейлердин акысы калды. Байлардын мойнунда. Бул биринчи. Экинчиден, ошол кедейлердин арасында, жөнөкөй адамдардын арасында кыжырлануу, капа болуу пайда болот. Неге булар бизге ошол байлыгынан бөлүшкөн жок? Бир туугандары болушу мүмкүн, жакындары болушу мүмкүн, достору болушу мүмкүн, кошунасы болушу мүмкүн, туурабы? Эгерде кошунасы бай болуп, эч кандай кошунасы кыйналып атса, свет өчүп калган, акчасын төлөй албай аткан, продуктасы жок, кыйналып атса, жанындагы кошунасы машина, чоң машиналарды минип, кымбат кийимдерди кийип, продукталарды ушундай жакшы алып келип, бирок кошунасы кыйналып аткан болсо, наразы болот да. Кандай бул инсандыкка, адамгерчиликке жатпайт да. Ислам дини ошон үчүн неге буйруган? Садака бергенге, орозо питир бергенге, зекет бергенге, ошолорго ырайым кылып, мээримдүүлүк кылып, Алла Таала берген нерсесинин бардыгын бергиле деген жок. Ошонун кандай бир бөлүгүн эле, аз эле бир бөлүгүн берсеңер, ошол адамдардын арасында болгон душмандык жоголот. Кошунасына зекетинен берип турса, садакасынан берип турса, орозо питирин берген болсо, ошол кедейдин да, кембагалдын да жүрөгү жумшап калат. Ага болгон көз карашы жакшы болот. Бул мага жардам берип атат, байлыгынан бөлүшүп атат деп, ошентип адамдардын арасында ынтымак, жанагы душмандык келет да. Бул дагы ислам дининин чоң бир өзгөчөлүгүнөн. Дагы ушул нерсеге улайлы, бул жерде айтып келе турган нерсе, орозо айы азыр биз айткандай өзгөчө ай болгондуктан, бул айда убакытка өзгөчө көңүл буруш керек. Ушул орозо айында келе турган пилдерден итят болуш керек деп бир алым жазыптыр да. Орозо айында келе турган пил. Ал пилдер кандай аталат эмне? Кандай пилдер экенди бардыгы таң калышы мүмкүн да бул нерседечи. Аз сизге окуп берейин. Азыр сизге окуп берем. Имам Малик деген, ошол биз 4 мазхаб бар го. 4 мазхабтын бири, башлардын бири бул Имам Малик да. Ошол Имам Малик бир күн сабак берип атат экен. Сабак берип атса, элдин бардыгы неме келишиптир. Сабакка келип көптөгөн миңдеген окуучулар, чоң мешитте бардыгы сабакка келишип, Имам Маликтен бардыгы сабак окуп атышат экен да. Устаздын ар бир айткан сөзүнөн баягы хадис илиминде ушундай өзгөчө илим. Ар бир айткан сөзүндө көңүл буруш керек, кайсы жерде точкасы бар, кайсы жерде үтүрү бар, кайсы жерде сөз бар. Ушунда ар бирине көңүл буруш керек да. Анан сабакта ошондо отурушса, эшиктен бирөө кабар келип калыптыр. Эми пилди көрүшкөн эмес экен да. Пил келиптир десе, жанагы отурган окуучулардын бардыгы көчөгө чыгып кетишиптир. Пилди өмүрүндө көрүшкөн эмес экен да. Пилди көргөн чыгып кетишиптир бардыгы. Пилди көргөн чыгып кетип, анан бир эле окуучусу калыптыр. Ошончо миңдеген окуучунун ичинен бир эле окуучусу калыптыр. Анан устаз сурат окуучусунан: "Сен эмнеге чыкпадың?" деген экен. "Устаз, мен пил көргөнгө келген жокмун мен. Мен балким окуганы келдим, илим алганы келдим. Мен үчүн менин максатым ал эмес. Ошондуктан мен чыккан жокмун" дептир да. Анан ошол Алла Таалам ошол окуучуга береке берип, ошончо миңдеген окуучулардын ичинен имам болгон бир эле ошол чыкпай койгон Яхья ибн Маин деген окуучусу эң атактуу окуучу болуп, ошол илимин улап кеткен окуучусу болгон да. Демек ошол орозо айында дагы пилдер бар. Пилдер келип калат да. Ошол пилдерди көрөм деп чыгып кеткендер азыркы окуучулар окшоп, ошол орозо айынын өзгөчөлүгүнө жетишпей калат да. Ошол нерселерди өзгөчө айтып кетелик. Бул айда
Адамдар эптеп эртең менен кечке чейин ачка отурсам эле болду, мен орозо кармаган болуп эсептелем деген түшүнүк бар да. Бул чындыгында туура эмес. Кээ биркилер мен орозо ачка эртең менен кечке чейин ачка жүргөнгө кыйналам, ошон үчүн эртең менен саарлыкты ичип эле кечке чейин уктайм дегендер бар. О, намаз деле окубаймын, бирок кечке чейин уктасам, убакыт өтүп анан кыйналбай озачамын дейт. Бул чындыгында бул туура эмес түшүнүк. Убакытты уктоо менен намаздарды таштап, зикирди, ибадатты, күнүмдүк жашоону таштап, уйку менен өткөзгөндүк да бул туура эмес. Экинчи нерсе, орозо айында эми биз айтып атпайбызбы, ар бир мүнөт, ар бир секунд, ар бир саат өзгөчө пайдаланып калыш керек. Ушул айда кино көрүп өткөзгөндөр бар. Эртең менен кечке сериалдарды көрөт, кинолорду көрөт. Ушулар менен алек болуп калат, бул дагы туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө интернет, телефон чукулабы менен өткөзгөн дагы, телевизорду көрүп өткөзгөн дагы бул туура эмес. Балким ушул айда тиричилигин азыр жаз келип атат, эми эгин эккендер эгин эгиш керек, дарага отуруп жаткандар дараганы отургузуш керек, өзүнүн астында огородунда иш кыла тургандар ал жерде ишин кылыш керек. Орозо айы инсандын күнүмдүк жашоосуна чындыгында таасир бербейт. Мен өзүм башымдан өткөн, кайсы жылдар экен, 2000-чы жылдар экен, андан кийинчерээк экен, жыл эсиме чыгып калды. Ушул бир жылы орозо кармаганыбызда картошка каза турган убакыт болуп калган. Анан биринчи күнү орозо кармап баштадык, ошол күнү картошка казыш керек болду. Жаш элем анда дагы. Эртең менен кечке чейин картошка казып баштаганбыз. Эртең менен кечке чейин орозо, биринчи күнү орозо, ошол күнү картошка казып баштаганбыз. Кечинде мындай кыйналып калганбыз, бирок ошондой кыйналып кармаган орозонун өзүнчө бир рахаты болот да. Эгерде эртең менен кечке чейин салкын жерде отуруп, эч нерсе ибадат дагы кылбастан, өзүң жаның кыйнабастан жөн эле отуруп, анан кечинде оз ачкан болсоң, анчалык рахат таппайсың. Бирок кечке чейин өзүң тиричилигин кылып, ишин кылып, мамлекеттик ишиңби, кандай ишиң болсо дагы ишиң менен алек болуп, кечинде эл катары келип оз ачсаң, ошондо рахаты, ибадаттын чыныгы даамыны, мындай жашка лаззатыны ошондо табасың да. Деп ошондо эл менен отуруп оз ачканыңда өзүнчө башкача бир рахат. Жанагы кечке чейин иш кылгансың, суусап келгенсиң, оз ачканыңда өзүнчө бир рахат. Ошондуктан ушул орозо айында азыркындай адамды алаксытып кое турган нерселерден, алек кылып кое турган нерселерден алыс болушубуз керек. Интернеттен, телевизордон, сериалдардан, оюн күлкүдөн, уйкудан алысыраак болуп, балким ушул айды өзүбүздү оңдогонго, напсибизди тарбиялаганга, Алла Таала менен болгон мамилебизди, коомчулук менен, бардыгыбыз чөйрө менен болгон мамилебизди оңдогонго, өзүбүздүн кемчиликтерибизди оңдогонго, өзүбүздү жакшы нерселерге, ибадатка, намазга, Кур'ан окуганга үйрөткөнгө бир чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан азыркындай орозо айында келе турган пилдерге биз алаксып калбашыбыз керек. Орозо айында адамды ибадаттан, зикирден, ушул жакшы сооптуу иштерден алаксып кете турган нерселерге алаксып калбастан, балким адамдарга, коло кошуналарга, туугандарга, кээде кембагалдарга ооз ачтырганга дагы аракет кылыш керек. Бул дагы өзгөчө жакшы бир нерсе. Адамдардын ичинде ынтымакты, биримдикти чыңдай турган нерсе, коомчулукта адамдардын биримдигин ырастай турган нерсе. Ошондуктан кошуналарды, туугандарды, кедей кембагалдарды ооз ачтырганда бул чоң соопко алып бара турган нерсе. Жана ошол ооз ачкандар кандай соопко ээ болсо, ооз ачтырган адам дагы ошондой соопко жетишет. Ошондуктан орозо айында ушундай жакшы иштерге ооз ачтырганга дагы аракет кылыш керек. Аллахым ыраазы болсун, устаз. Эфирибизге келип бергениңиз үчүн рахмат. Азыр акыркы эркин микрофон. Биз орозого эми Кудай кааласа бир күн эле калды окшойт деп турабыз. Ошого азыр дагы бир ушу орозо айында өзгөчө боло турган нерселерди бир кыскача болсо дагы айтып коелук. Азыр биз эң биринчиси тооба менен башташыбыз керек экен дедик. Алла Таалага тооба кылып, Алла Таала менен мамилесин оңдоп, пайгамбарыбыз менен тууган урук, коло кошуналар менен мамилесин оңдосун дедик. Экинчиси бул ушул айдын өзгөчөлүгүнү, сооптуулугуну, шарапаттуулугуну эске тутуп, сезип, ушул айда жакшы пайдаланып калайлы дедик. Үчүнчүсү, ушул айда орозонун өкүмдөрүн үйрөнүп, же болбосо кайталап алайлык.
кандай кайсыл убакта сүннөтү, адеби эмне кылышыбыз керек. Төртүнчүсү дуага дагы өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен. Ушул айда ооругандар бар, карызы бар, ажырашып кеткени бар, балалуу болбогону бар, кыйналып атканы бар. Ушулардын баардыгы ушул ороз айда өзгөчө пайдаланып, ооз ачарда, эртең менен саарлыкта турганда көп дуа кылып, Алла Тааладан сурап алышыбыз керек экен. Алла Таала ушул айларда өзгөчө дуаларды кабыл кылат экен. Бешинчиси, Алла Таалам бизди ушул айга жеткизгенине дагы шүгүр кылышыбыз керек экен. Башка айларда былтыр эле биз менен бирге жүргөн, бизди аралашып жүргөн канчалаган туугандарыбыз бар эле, биз менен бирге жүргөн адамдар бар эле турабы? Ошолор биз менен бирге ушул чоң ибадатка, чоң бир жакшы нерсеге жетишпей калды. Биз жеттик. Ден соолугубуз үчүн Кудайга шүгүр. Былтыр кандай оору болду, быйыл мындай согуштар, кыйынчылыктар болуп атат. Бизди Алла Таалам ушундай уруш, согушсуз, оору сыркоосуз ушундай жакшы ибадатка жеткизди. Бул нерсеге биз шүгүр кылып, Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек экен. Алтынчысы, азыр айттык, убакытты жакшы пайдаланышыбыз керек экен дедик. Жетинчиси, ушул айды кечирип, адам тууган башында айтып өттүк, бири-бирибизди кечирип, тууган урукту кечирип, жүрөгүбүздү тазалап, орозого жакшы таза жүрөк менен киришибиз керек экен. Сегизинчиси, ушул айда азыркы кемчиликтерди айтып өттүк, кино же болбосо ушундай уруш, талаш, жанагындай оюн күлкү инсанды азгыра турган нерселерден алыстап, жакшы жака умтулушубуз керек экен. Тогузунчусу, бул айда биз адамды кыйнай турган, ачка кылып адамдарды кыйнай турган, адамдын нафсин кыйнай турган ай эмес, балким бул сүйүнүчтүн, берекенин айы болгондуктан пайгамбарыбыз дагы орозо келгенде силерге ушундай берекелүү ай келди деп сүйүнчүлөйт эле. Сүйүнөт эле. Сахабалар дагы ушул ай келгенде сүйүнөт эле. Башка айларга караганда дуалар кабыл болот, адамдар биригет, ынтымакка келет, жакшылыктын айы болуп атпайбы? Ошон үчүн бул айда биз бардыгыбыз бирге сүйүнүп, бири-бирибизди ушул айда сүйүнчүлөшүбүз керек экен. Андан кийинкиси биз ниеттерди оңдошубуз керек экен дедик. Жаман нерселерди таштаганга, жакшылыкка кадам таштаганга ниеттерибизди оңдоп, анан 10-чусу бул азыр айтып өттүк, ооз ачтырганга аракет кылайлы. Тууган урук, коло кошуна, кедей кембагалдарга ооз ачтырган болсок, ынтымагыбыз жакшы болот, биримдигибиз жакшы болот, кедей кембагалдардын арасында мамиле жакшы болот. Ошо менен эле биргеликте соопко дагы, көп соопко дагы жетет экенбиз. Жанагы ар бир оозун ачкан адамдын кандай сооп болгонун бизге дагы ушундай соопко жетет экенбиз. Андан кийинкиси 11-чиси ыхлас. Ниетибизди Алла үчүн гана деп кармашыбыз керек да. Кээде инсан адашып калат да. Үйдөгүлөрдүн бардыгы орозо кармаса, коло кошуна досторду бардыгы кармап аткан болсо, эл катары деп кармайлы деп калабыз го. Балким ушу эл катары болсо дагы бирок чын ыхласта Алла Таала бизге парыз кылгандыгы үчүн биз орозо кармашым керек деп ниетибизди оңдоп алышыбыз керек экен. 12-нчи нерсе бул башында биз айтып өттүк, кечиримдүүлүк дебедикпи? Бүгүнкү күндө ушул эң чоң маселелердин бири болуп калды. Мурдун анчалык эмес эле, бүгүнкү күндө бардыгы кимдин эмнеси бар экенин адамдар билип атпайбы? Эмне байлыгы бар, эмнеси бар экенин адамдар бардыгы көрүп атат да бүгүн интернетте. Ошондуктан адамдын жүрөгү айлана чөйрөсүндө таза болушу бүгүнкү күндө чоң бир эркке, чоң бир баатырлык керек болуп калды. Кошунасы, тууганы, башка бирөө өнүгүп аткан болсо, жакшы ишти кылып аткан болсо, ага ыраазы болуп, анын ийгилигине шериктеш болуш бүгүнкү күндө кыйын болуп калды. Ошон үчүн ушул ороз айында дагы биз башкаларга болгон көз карашыбызды оңдоп, башка адамдардын бардыгына жакшылык каалап, жүрөгүбүздү бир тазалап, башкаларга жакшы көз карашта болгонубузга чоң мүмкүнчүлүк экен. Андан кийинкиси азыр айттык, жамаат менен намаз окуганга, таравих намазына барганга, эртең мененки намазды жамаат менен окуганга, кечинде тахажжуд намазын окуганга аракет кылышыбыз керек экен. Өзгөчө ушул айда. Себеби элдин бардыгы ушул нерсеге аракет кылып атат. Эл менен бирге жанагы нафсибизди, өзүбүздүн шайтаныбызды жеңгенге бир чоң мүмкүнчүлүк да. Эл менен бирге ушундай жакшы ибадаттарга жетишип алышыбыз керек экен. Эң акыркысы бул ар бирибиз ушул айда күн сайын өзүбүздү бир эсепке алып турушубуз керек экен. Азыркы башында айткан баардык нерселерин эсепке алып, мен кыямат күнгө Алла Таалага жакындап атам, кайсыл багытта мен кемчилигим бар, кайсыл багытта туура эмес иштерди кылып атам, баардыгыбыз өзүбүздү ушул багытта Алла Тааланын астында, коомчулуктун астында, мамлекетибиздин астында кандай кемчиликтерди кылып атабыз, кандай өзүбүздүн мойнубуздагы милдеттерибизди аткара албай атабыз, ушул жака ар бирибиз көңүл буруп, өзүбүздү эсепке алышыбыз керек экен. Алла Таалам баарыбызды орозо айына жакшы жеткизип, Алла Таалам баарыбызды ошол ороз айында жакшы орозону кармап, ибадаттарды кылып көптөгөн сооптарга Алла Таалам жеткизсин деп Алла Тааладан сурайбыз. Алла Таалам билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, Алла Таалам баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын, эки дүйнөдө баарыбызды шерменде кылбасын деп Алла Тааладан сурап кетебиз.
Айтканыңыз келсин, устаз. Эфирде бизде конокто Санжарбек Ташматов устаз болду. Аллахым ушул айткандарыбызга амал кылып жашоону насип этсин. Ошону менен биздин эфир жыйынтыкталат, урматтуу Насыйкат радиосунун угармандары. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.